2024-жылдын 19-сентябрга караган түнү Ош Өзгөн унаа жолунда Lexus жана Matiz үлгүсүндөгү автоунаалардын катышуусунда жол кырсыгы катталган. Анда 21 жаштагы Өзгөн районунун тургуну ооруканага жеткирилип, 7 күндөн кийин эсине келе албай каза болгон. 21 жаштагы Жороева Баяман Максатович эле балам 21ге чыккан болчумун. Октябрдын 24-нде 21ге чыкты эле балам, жаным балам эле менин. Мындан улам маркумдун апасы баласы катышкан жол кырсыгга дилеттүү каралбай, күнөөлөр дагы деле эркиндикте жүргөнүн айтып наразы. Ал кырсык катталган жерде экинчи тараптын тааныштары аралашып, жол кырсыгынын себебин жашырууга аракет кылышкан дешет. Анда Lexus үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу мас абалда болгонун, ага экспертиза жасалбаганын билдирүүдө. Бар жогу мен расед элем. Анан мен үкөлөрүм келип, бөлөлөрүм, жакындарым келип, бала мен алек болуп скорый чакырышыптыр. Аяктан гай 5 мүнөткө калбай келиптир. Гай келгенден кийин балам скорый менен алып кетишиптир. Ал жерде мен бар жоо мен балам менен болуп калышкан. Ал жердечи эч ким ал жерде калбай калган. Алар өздөрү гай менен сүйлөшүп, бишекте чоңдор депутаттар менен сүйлөшүп, анан эле өздөрү калагандай баламдын машина турган жерин чызбай, ортодон чызып койгон. Эгерде ол айтып атат да, Улан деген баласы айтып атат. Эгерде Matiz чыгып туруп Lexus'ты аңтарып койгондо, Lexus'тун аңтарган жери жок болуп атпайбы? Эч жерде жок болуп атат азырчы. Кырсык катталган күнү маркум бирге тоо ойногон дос балдары менен уруша кетет. Ага ызаланып, Matiz үлгүсүндөгү унаасын Айтбай Ахматов көчөсүнөн негизги жолго катуу ылдамдыкта айдап чыгат. Натыйжада Өзгөн тарапты көздөй бараткан Lexus 470 унаасы коюп кетет. Бул боюнча ыкчам тергөө иштери башталып, атайын экспертиза дайындалган. Ахматов көчөсүнөн, Айтбай Ахматов көчөсүнөн чоң жолго чыкканда Matiz автоунаасы катуу ылдамдыкта келип туруп, чоң жолго чыккан учурда 4-7 Lexus автоунаасы койдуруп кеткен. Натыйжада ошол жерде Matiz автоунаасы больницага жеткирилип, ал эми ыкчам тергөө чакырылып, Өзгөндүн тергөө кызматкерлери жана эксперт кызматкерлери чакырылып, жол чийимдерин чийип, материал тергөө кызматкерлерине карап жатат. Жабырлануучу тарап дарыгерлердин да шалаакылыгын айтып даттанууда. Алар каза болгон баланы оорукана 2 күн жасалма дем алдыруучу аппаратта кармап жаткан деп айыптоодо. Балам не багыл 2 күн мурун эле каза болгон экен. Балам каза болгондо бул деген Айбек деген ошолордун акчасын алып туруп баламды искусственный аппараттар менен 2 күн кармашкан. Ошондо эртелеп бизге берсе дагы балам искусственный өзү кыйналып каза болгон балам. Искусственный неме аппараттар менен ушунчалык кыйналып жатканга да мен зубаным күйүп атат, зубаным ичим күйүп атат, ичим күйүп атат. Эмне үчүн ушундай кылышты булар? Маркум кырсык болгон күнү ооруканага өзүн жоготкон оор абалда келген дарыгерлер балага биринчи тез жардам көрсөтүлбөй калганын айтышууда. Баш мээси жана өпкөсү катуу жабыркаганын аныкташкан. Оорукана кызматкерлери маркумдун апасы тарабынан айтылган дооматтарды четке какты. Анткени жүрөгүп согуп турган баланы жасалма дем алдыруудан чыгарып коюу мүмкүн эместигин билдирди. Жоқ, бұл андай болушу мүмкін емес та. Андай болушу мүмкін емес. Анткени бұл жерде искусственный кармаганга мындай болушу мүмкүн емес. Ал искусственный дыханияда жаткан, өз дем ала албайт, аппарат менен дем алып жаткан болгон. Бирок жүрөктөрүнүн согушу бардыгы ошо дарынын күчү менен кармалып турган. 25-inde ошо күнү биз биологический смерть деп констатировать эткенбиз. Андай 2 күндүк андай болбойт, андай бизде ушундай травмалар келсе же башка мындай болсо 40-50 мүнөттүк реанимационный помощь көрсөтүлөт дагы, анан моргко жөнөтүлөт да. Учурда кылмыш иши тергөөдө турат. Сотко өтө элек белгилей кетсек, жыл башынан бери өлкө боюнча 4000ге жакын жол кырсыгы катталган. Анда 5000ге жакын адам жол кырсыгынан жабыркаса, анын ичинен 300ге жакыны каза болгон. Бул 2023-жылга салыштырмалуу 4,1%га көбөйгөн. Ал эми балдар катышкан жол кырсыгы 5%га кыскарган. Анда 900 ар кандай жаракат алып, 36сы көз жумган. Толбай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.